Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, кандайсыздар? Аял затына кайрылуум жана эркектерге кайрылуум бар. Ушул видеону толук көрүп коюңуздар, сураныч. Ушул жака келем деген аял заты сиздер махрамсыз бул жака келүүгө мүмкүн эмес, арам болуп калат. Махрам деген ким? Махрам деген бул жаныңызда жүргөн, сизди көрүүгө уруксат болгон эркектер. Алар төртөө болот. Төрттүрдө атаңыз, күйөөңүз, балаңыз же ага энеңиз болот. Аларсыз сиз бул чет элге чыгууга болбойт. Устаздардын далил сөздөрү бар, видеолор жүктөп коем, көрүп чыгыңыздар. Тапсаңыздар да берекесиз болот. Жалгыз бул жакта жүрбөңүздөр. Анан эркектерге айтарым, жалгыз жөнөтүп жаткан аял кишилерди намыстуу болуңуздар. Антип жөнөтпөңүздөр, туура эмес кылып атасыздар, сиздер да күнөөкөр болосуздар. Көбүңүздөргө бул ачуу, акыйкат, катуу тийиши мүмкүн, бирок чындык ушундай нерсе. Ошон үчүн мага көбүңүздөр жазып атасыздар, аял кишилер кантип барсак болот, кантип барсак болот. Махрам менен келсеңиздер болот. Күйөөңүздөр менен келсеңиздер, пакхаус деген мындай жеңил жумуштарда болуп калат. Ошол жака кирип иштесеңиздер болот. Ушул видеону Англияга же болбосо чет элге чыгам деген аял кишилерге жөнөтүп коюңуздар. Анан видеону жүктөйм, устаздардын видеосун ошол жактан көрүп пайдаланыңыздар туугандар. Бизден келсе кечиресиздер. Ассаламу алейкум. Махрамсыз бизде 3 күндүк сапарга чыкса болбойт. Умра тиякта турсун. 3 күндүк сапар ол жөө сапар. Машиненин 3 күндүк сапар эмес. 90 километр, 120 километр. Ошого жөө чыкса болбойт. Ошончо аралыкка тоюсуз, махрамсыз барса болбойт. Умра ал жерде 5000 километр, 3000, 4000 километр нары. Умрага болбойт, бул ибадат. Мына биздин мазхабта өтө катуу караган. Махрамсыз барбагыла. Сөзсүз махрам атасы, абасы, агасы, иниси, баласы болсун. Өзү махрамсыз аял, көчөдө жүргөн, сыртта жүргөн аял, ал эркектерден болгон бир бөрүлөрдүн же болбосо ыйманы алсыз же болбосо ыймансыз эркектердин колундагы эле бир буюм сыяктуу болуп калышы ыктымал, Кудай сактасын. Кеч кезүүгө кошкон ала уюң менен кашка эчкиң кезүүдөн, малдан келбей калса, түнкү уйкуң ушундай бузулат дагы, анан барып эми иштеп кел, кредитти жабасың деп жөнөтүп берген кызың үчүн таптакыр уйкуң бузула элек. Эмне болуп жүрөт? Каерде жатып атат? Кантип жашап атат?